11 каналы дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен тааныштырат. Бүгүнкү берүүбүздө Дамасктагы ири жардыруу жүздөгөн адамдын өмүрүн алды. 4 жерде болгон терактта Ислам мамлекети жоопту. Ал арада мамкатчы Джон Керри Сирия маселеси боюнча Путин менен Обаманын жолугушуусуна үмүт артаарын билдирди. Ошол эле маалда дүйнөдө 7000ден ашуун эл эни тилин белгилешүүдө. Биз дагы кыргыз тилин өнүктүрүүдөгү жасалып жаткан жакшы самалыктар туурасында кеп салабыз. Кызматыңыздарда мен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Адегенде Кыргызстандагы кабарлардан баштайбыз. Бишкектеги Фучи көчөсүндө 40 тонналуу күйүүчү май ташыган цистернадан чыккан өрт өчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Аны өрт өчүрүүчүлөр 5 саат дегенде токтотушкан. Цистернада 4 тонна күйүүчү май болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Алтын кендин кызматкерлери акциясын токтотушту. Жума күнү кендин кызматкерлери акцияга айлык акынын азайышынан улам чыгышкан. Алар Талды булак сол жээк кенин иштетип жаткан алтын кендин жумушчулары ишке чыгышкан эмес. Буга жетекчиликтин айлык акыны 15%га төмөндөткөнү жана майынага кошумча 30%дык төлөмдүн алып салынышы себеп болгон. Кыргыз алтын менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин айлык акыны кемитпөө чечими кабыл алынганы айтылууда. Талды булак сол жээк кенинде болжол менен 64 тоннадан ашык алтын, 45 тоннадай күмүш бар. Эми Сирия темасына кайрылсак, Сириядагы кезектеги жардыруу жүздөгөн адамдардын өмүрүн алды. Өкмөт көзөмөлдөгөн Хомс шаарында бомба салынган 2 апта унан жардыруудан 59 киши набыт болгону кабарланат. Кененирээк кийинки сюжетте. Бул сүрөттөр жекшемби күнү Сириянын мамлекеттик сыналгасынан көрсөтүлдү. Адам укуктары боюнча Сириялык обсерватория аттуу Лондондо жайгашкан укук коргоочу уюмдун маалыматында Хомс шаарында 2 уна жарылып, андан кеминде 57 киши курман болуп, жүздөгөн киши жаракат алды. Мамлекеттик телеканалдардын айтымында бомба жайгаштырылган унаалар борбордук аймакта жайгашкан Захра районунда жарылган. Ислам мамлекети деп аталган террорчу топ бул жардырууларга жоопкерчиликти алды. Байкоочулар 5 жылдан берки Сириядагы жарандык согуштан улам Хомс шаарындагы жардырууну эң кандуу окуя деп жарыялашты. Бул жардыруу Башар ал-Асадтын өкмөттүк аскерлери Ислам мамлекети тобуна чабуул жасагандан кийин болду. Ал арада Сирия президенти Башар Асад Туркия же Сауд Аравиясы аскерлерин Ислам мамлекети менен күрөшөт деген шылтоо менен Сирияга жибере турган болсо, аларга террорист катары жооп кайтарарын билдирди. Биз өз өлкөбүздү коргоп жатабыз. Саясий же аскердик көз караш менен Сирияга кирип келүүгө эч кимдин акысы жок. Бул эл аралык эрежелерди бузуу катары кабыл алынып, бизде да Сирия элинде да бир эле мекенди чоочундан коргоо аргасы калат деп айткан Асад испаниялык El País гезитине берген маегинде. Ушул эле Сирияда тынчтыкты орнотуу маселеси боюнча жакынкы күндөрү орус президенти менен Американын лидери жолугушуусу болот. Орун чет басылмалар жазып чыгышты. Маалыматтарга ылайык, АКШнын мамлекеттик департаментинин башчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, президенттердин сүйлөшүү форматын макулдашылган. Ал эми тышкы саясий мекемелердин башчылары жолугушуу маалында Сирияда террордук уюмдарга каршы жүргүзүлүп жаткан операциялардан тышкары башка согуштук аракеттерди токтотуу үчүн керектүү шарттарын талкуулашкан. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө эл аралык эне тил күнү белгиленүүдө. Маалыматтарга караганда аламда 7000ден ашуун тил бар. Анын 40тан көбү дүйнө жүзүнүн 3төн 2 бөлүгүндө сүйлөнөт. Алардын катарында кыргыз тили да бар. Тилчилердин айтымында соңку кездери кыргыз тилине байланыштуу жакшы самалыктар көп болууда. Алсак жакында эле Google Translate тутумуна кыргыз тилинин киргизилишин атасак болот дешет. Кененирээк кийинки материалда. 1999 Бириккен Улуттар уюму тарабынан эне тилин белгилөө күнү жарыяланып, жыл сайын маданий жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгиленип келе жатат. Учурда дүйнө жүзүндө 6700дөн ашуун тил катталган. Тилчилердин айтымында 100 жылдыктын соңуна дейре дүйнө тилдеринин тең жарымы биротоло жоголуп кетүү коркунучу бар. Мындай тилдердин катарына 200гө жакын адам сүйлөгөн кет тилин кошсо болот. Бул тилди Сибирдеги Енисейдин өйдө жагындагы айрым кыштактардан гана угууга болот. Ошондой эле Оганстанда 100 чакты адам сүйлөгөн Тирахи тили, Арменияда 50дөн ашык адам сүйлөгөн Лавмарен тили да жоголуп кетүү коркунучтарында.
Кыргыз коомчулугунда буга чейин кыргыз тили да ушундай жоголуп кетүү коркунучундагы тилдердин тизмесинде экен дегендей тынчсыздануулар айтылган эле. Канткени менен азыркы жылдарда кыргыз тилине байланышкан бир катар сөздүктөр чыгышын тилге аз да болсо көңүл буруу катары баалагандар да жок эмес. Ошондой эле кыргыз тилине салым болуп Google Translate кыргызча которо баштады. Аны Чоробек Сааданбек ишке ашырып 18 февраль күнү колдонууга берди. Google Translate программасын колдонуучулардын саны дүйнөдө 200 миллион адамдан ашат. Ал автоматтык негизинде 94 тилди, анын ичинде казак, өзбек жана тажик тилдерин да которот. Мындан сырткары кыргыз тилиндеги Википедия электрондук энциклопедиясын байытуу боюнча иш жүрүүдө. Анын алкагында башка тилдеги макалалар кыргызчага которулуп жатат. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы үчүн. Кыргыз тилинин тегерегинде жана аны өнүктүрүүдө карата жасалып жаткан иштер туурасында сөзүбүздө 11 каналында коногубуз Лира Самыкбаева менен уланталы деп турабыз. Куш келипсиз биздин студияга, Лира айым. Саламатсызбы. Адегенде эле сиздин да чоң салымыңыз кошулган Google Translate сөздүк туурасында баштайлык. Анткени бул да кыргыз тилинин өнүгүшүнө карата жасалып жаткан жакшы кадамдардын бири. Канча убакыт эмгектендиңиздер? Кыйынчылыгы эмнеде болду? Бул проект 2011 жылы сентябрда башталган. Ошону менен 5 жылга жакын арадагы проект болуп калды. Эки команда, биринчи этапта бир команда, эки команда болуп иштешти. Негизинен бир топ эле кыйын проект болду. Кыйынчылыктары ошол англис тилинен кыргыз тилине которо турган адамдар, тем более ыктыярчылар болуш керек. Аларга эч кимге мындай маяна төлөнгөн эмес. Ошондой адамдардын аздыгы. Ошондо азыр мына биз Google'дун талабы боюнча 1 миллион сөз, анан 1 миллион фразаларды которуш үчүн ошончо адам чогултуш керек эле. 700 ыктыярчы чогулду. Анын почти ошо 1 миллиондун 535 миңге жакынын Кыргыз-Түркманас университетинин студенттери бүтүрүп берди. Ал ошондой, алар анткени ошо англисче дагы, кыргызчада да сүйлөгөн студенттер дагы болушту да. Биз жогоруда айткан эле бир катар дүйнө эли өз тилин даңазалап эл аралык күнүн белгилеп жатат, бирок арасында эң колдонулган бир канча эле тил бар. Ошол сиздер тутумга киргизген Google Translate башка тилдерге салыштырмалуу кыргыз тилинин деңгээли кандай? Эми кыргыз тили бул кичинекей тилдерден болуп эсептелет. Ал мисалы дагы бир башка долбоор болгон бизге кыргыз Википедиясы боюнча. Эгер англис тилинде мисалы 3 миллионго жакын макала болсо кыргыз тилинде, англис тилинде, кыргыз тилинде 50 миңге эле жакын макала болуп атат да. Кыргыз тили эми Кыргызстандан башка эч ким колдонбогондуктан кичинекей тилдерден болуп эсептелет. Негизи маалымат боюнча дүйнөдө 400гө чукул тил жоголуп кетүү коркунучунда экен да. Сиздин пикириңизде ал тизмеге кыргыз тилинин кирип калбашы үчүн да кандай кадамдар жасалышы керек деп ойлойсуз? Негизги кадам бул сөзсүз кыргыз тилин жаңы технологияларды колдонууда кыргыз тилин өнүктүрүш керек. Жаңы мына телевидение, санариптик телевидение, интернеттеги контент, интернет аркылуу дистантный билим берүү деп атат. Ошондойлорду мобилдик приложениялар, ошолордун баарын кыргыз тилинде жасаса эле жоголбойт бул тил. Рахмат сизге. 11 канал студиясында кыргыз тилинин айланасында Лира Самыкбаева менен маектештик. Көрсөтүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. АКШда праймеризге Клинтон жана Трамп жеңишке жетишти. Жеңилгенин моюнга алышкандар президенттик таймаштан баш тартышууда. Ал арада Берлинде кинофестивалдын мыктылары белгилүү болду. Баш байгени жакынкы чыгыштан жана Африкадан Европага кагылган качкындардын тагдыры баяндалган тасма алды. Жана кыргыз балбандары Азия чемпиондугунан ийгилик менен кайтышты. Кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн Корея, Индия жана Монголиянын өкүлдөрүн жеңип финалга чыкты.
Джеб Буш президент болуу ниетинен баш тартты. Ошол эле маалда АКШда праймеризде Клинтон жана Трамп жеңишке жетишти. Невада штатындагы праймеризде Клинтон 52,5 добуш алса, Сандерс 47,5% алган. Демократтардын экинчи талапкерлери Берни Сандерс жеңилгенин мойнуна алса, сенатор Марко Рубио экинчи, Тед Круз үчүнчү орунга чыккан. Ал эми экс-президент Джордж Буштун иниси Джеб Буш президенттик таймаштан баш тартканы белгилүү болду. Буга чейин республикачылар партиясынан президенттикке эң ылайыктуу талапкер аталып жаткан. Германия баш калаасында эл аралык кинофестивалдын 66-чы айлампасы аныкталып, жеңүүчүлөр сыйланды. Башкы байгеге Алтын аю италиялык режиссер Жан Франко Рюзинин «Деңиздеги жалын» даректүү тасмасы аталды. Тасмада жакынкы чыгыштан жана Африкадан Европага калган качкындардын тагдыры баяндалат. Келечек тасмасы үчүн Мия Хансен-Лёв эң мыкты режиссура сыйлыгына татыды. Кыргыз спорт жаатындагы жаңылыктардан бир үзүм. Таиланддын Бангкок шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова жеңүүчү аталды. Ал кыз-келиндер күрөшүнөн 58 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, Корея, Индия жана Монголиянын өкүлдөрүн жеңип финалга чыкты. Айсулуу алтын байге үчүн күрөштө казакстандык Айым Абдилина менен күрөшүп, беттешин биринчи бөлүгүндө Абдилина 1-0 эсебинде алдыга чыккан. Экинчи бөлүктө Айсулуу Тыныбекова эсепти өз пайдасына 2-1 кылууга жетишип, чемпион наамын алды. Дагы бир кыргыз спортчусу кикбоксинг жаатында жеңишти камсыздады. Россиянын Перим шаарында профессионалдык кикбоксинг боюнча Кыргызстан-Россия беттешүүсүндө Уланбек Касымбеков мелдештин кубогуна жана дипломго ээ болду. Бул демилге Волга-Урал спорт үйүнүн 25 жылдыгына карата уюштурулган. Кыргызстандын атынан 4 спортчу Улан Касымбеков, Сыргак Сагынбай уулу, Асхат Акмырзаев жана Сергей Смиронов барган. Мына ушундай жагымдуу жаңылыктардан соң сиздер менен коштошом. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.